Акыры баягы чуулгандуу улуттар аралык козутуу деген мага кошкол кылмыш иши аягына чыгып, кечээ соттон кутулуп чыктым. 100.000 сом штраф төлөдүм мамлекеттин пайдасына. Свердлов рай соттун өкүмү менен Бишкек шаарынын. Өкүм мыйзамдуу күчүнө кирди. Эми унутуп калгандарга эскертип кетейин. Эсиңерде мындан 4-5 ай мурда бир аферисттердин улуттун атап койдуң деп МВД 2 күнгө камап койгон. Ага чейин мен 1 жылда ошол аферист, мошенник, алдамчы, миллиондор жеп кеткендердин бетин ачып интернетке чыгарып жүргөн үчүн 150 миллион сом кайтарып бергем. Бул расмий түрдө УВДнын тергөөчүсүнүн тергөөсүндө жазылып калды. Анан 2 күн камап, эсиңердеби? Мен үй камагына чыгып, бирок 2 ай тергөө жүргүзүп булар. Бишкектин Свердлов РОВДсы. Тимеле аябай текшеришти. Печатымды текшеришти. Уставымды под лупой монтуп текшеришти. Под лупой карашты менен. Монтуп карашыптыр менен монтуп. Кынтыктап алган жок. Диетеңиз мыйзамдуу болуп чыкты. Налог төлөткөндөрдүн баарын текшеришти. Баары таза чыкты аяктан. Анан айласы жок таза экен деп туруп сотко тептишти. Бул ошо кезде өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, тим эле аш тойдон куралгансып, жана мен интернетке чыгарып салган аферист мошенниктин көбү жетип келип, 15-20 киши. Үстүмөн арыз жазып, тим эле аш тойдон куралгансып, долячыдай болуп. Болбосо өздөрү аферист, ууру мошенник, миллиондорду жегендин далилдери бар. Мен без расписки чыгарбайм да, без расписки. Анан далилдеп салдым милициянын тергөөсүндө. Калппы. Мына, жебедим мына, распискаң турбайбы? Өздөрү шерменде болду. Шерменде болушту, еще милиционун учетуна туруп калды как мошенник катары. А мен болсо монтип соттон кутулуп кеттим. Көрдүңөрбү? Андыктан бүгүндөн баштап мен иш берүүм уланат. Жаңы WhatsApp номериме кайрылгыла. Миллиондорун алдаткандар, акчасын кайрылбай жүргөндөр кайрылгыла. WhatsApp ошко номерим жаңы азыр. 0509 38 37 36. Опоңа кайрылгыла, жардам берем. Уже мыйзамдуу түрдө. Анан дагы бир нерсени айта кетерим, күлкүлүү бир нерсе. Өткөн жумада тиги ырчы, Кайрат Пирмердиев деген ырчы, точно меникине иш менен 100.000 сом штраф салынган турбайбы? Улуттар аралык козутуу деген. Эми анын иши күлкүлүү. Кошуна мамлекеттин элин жыйнап келип, баскынчы Кенесары Касымов түндүктүн элин кырып кирет. Кырып кирсе, тиги менин жардешим Кочкорлу Ормохан Сарбагы Саякты мал жыйнап келип, ошол баскынчылардын баарын кырып, Кенесары Касымовду колго түшүрүп башын алып, ошентет. Ошенткен үчүн анан бияктан чыгып алып, Кайрат Пирмердиев кесүүнү сурап, ага да 100.000 сом штраф. Эми тиги аферисттердин улутун атап коем деп, мага да 100.000 сом штраф. Ага караганда меникине салмактуу болуп атпайбы? Анан получается, для себя уясните, Кыргызстанда бирөөнүн улутун атап кереги жок экен. Только Кыргызстанды деп койгула болду. Ошондо мендей балаяга калбайсыңар. А так баары отлично, баары жакшы. Бүгүндөн баштап колу жолум бош, интернетке чыгып турам. Жана алда тийгендер, алдам калгандар мага кайрылгыла. Номеримди айттым. 0509 38 37 36. Жардам берем. Натыйжалуу, эффективдүү. Ушунака анан.